Ачачты. Хас. Ушул Чоргол айылына меринос койлорду ушул 90-жылдан бери багып карайбыз. Бак 90-жылдар ошо атабыз, ата-энем чабан болуп иштеген. Ошолордон калган койду андан ары улап, ушул күнгө чейин кармап келатабыз. Малдай азап тозоо бар экен. Айткан оңой. Анан мал деген кыйынчылыгы бар. Ысыктын ысыгында, сууктун суугунда азап тозоо бар малдын. Ар бир 6 ай сайын вакциналарын берип турабыз. Бу жерде ветврачтар бар. Каралап, көзөмөлгө алып турушат аларчы. Алдын ала ошол оорунун алдын ала вакциналарын берет. Мисалы үчүн оспаныкын беребиз, шарптыкын беребиз, сибирканыкын беребиз, кара өпкөнүкүн беребиз. Ошол бырышкандары ошол тазаракта, бул мериностун таза кочкорлору ушундай болот экен да. Анан бул эмеден чыккан сапаттуу кочкорлордун бири да. Козу кочкор да быйыл. Баягы сакмалуу абында кыйынчылыгы ушулда, ушулардын анан клеткага киргенден кийин 2-3 күн жакшылап карап, жем чөбүн беребиз, суусун беребиз, киндигин кыркып, йод менен сүйкөп, жакшылап карайбыз, бир жума карайбыз, анан бир жумадан кийин анан загондорго чыгарабыз. Ошо загондорго чыгаргандан кийин да аяктан өзүнчө баягы жанына бир 15-20 койду кошуп, ошолордун бөлүп, биринчи сакманан, экинчи сакман деп бөлөбүз да ушулардычы. Жем чөбүн берип, суусун апарып берип, март убакта, мартта тууп баштайт, ошо март, апрель ушул айда биз жакшылап карайбыз да булардычы. Жана койлорду дарыладыңар да, байке курттадыңар да. Болду, ким Илдар, кое тур. Айдабай тур. Ойба, işte. Has. Ойба. Бир кой 4 килога чейин берет. 4 килонун тээрек чети болот. Ал багуусуна жараша болот. Кышкы тоодон жакшы жүзсө, мал эттүү болсо 4 килодан 5 килога чейин берет. Кочкорлору болсо 10 килодан ашык, 10 килога жетпей, багуусу жакшы болсо ошого чейин берет да. Баягы работуна жараша болот, бул дагы жүн дагычы. Мурун көтөрүлгөндөн кийин анан пандемиядан кийин түшүп кетти. Анан эми дагы деле үмүт бар, эми ошол үчүн багып атабыз. Үмүт бар. Көтөрүлөт деген, жылдан жылга көтөрүлөт. Быйыл быйыл ошо Токмокто жана ишкана иштетип атпайбы? Эми жыл дагы может быть андан дагы күчүнө кирип иштеп калса, баасы көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Боз үйдүн жанакы кийиздерине кетет. Кийим кечек ар кандайлардан токуй берсе болот, мунун жүндөрү бүт көп эле нерсеге кетет да. Мунун жүнүнүн сапаттуусу адамга мындай эң зыяндыгы жок да, кийими дагы пайдалуу, чыкышында жылуулук, суукту өткөзбөйт, ден соолукка аябай пайдалуу нерсе да. Эти дагы даамдуу болуп атат. Ошо этин дагы алып кетишет, ушул айылдын терек четинен тааныштар келип алып кетет. Ошо сенде ак кой бар экен, үйдөн союп жейлик, ушундай даамдуу экен, бирөөдөн бирөө угуп эле келе беришет да. Быйыл буйруса мынакей бүт эле жерде жакшы болуп атат. Жаан чачын жакшы болду, мынакей чөп кенен баары тең жакшы болуп атат. Суукта үшүбөйт, булар эчтеке болбойт. Жүнү менен баягы жүнү жакшы да. Кышкы тоодо ошол жакта дагы 2 ай кышкы тоодо болобуз. Чөп чарга эконом болот да. Чөп чарга бу жерде кышында бу жерде жайыт жок болуп калат да. Декабрдын ошо башында кетебиз. Февралдын 10-15-inde келебиз. Анан биз бу жерге алып келип, анан туутка дайындайбыз да. Туутка дайындаганда жанагы субайды бөлөбүз. Жалаң тууттарды өзүнчө алып калабыз да. Тууттарга ошо жем чөбүн, 3 маал жем чөбүн беребиз.